Урматтуу көрүүчүлөр, таңман айбер сөз ишин улантат. Биз түз эфирдебиз. Ал эми бүгүн биз эл эмне дейт деген теманын үстүндө сөз кылып жаткан учурубуз. Дал ушул учурда бизде эл эмне дейт деген билбеген биздин коногубуз бар. Билбегенби? Макул, тааныштыралы. Биздин студиябызда алып баруучу Тамада өзүн өзү өнүктүрүү боюнча көп тренингтерди өткөн Максат Надырбеков бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз сонунбу? Ойгон элекмин дегендей. Таң ата элек дагы эле. Негизи алып баруучулардын таңы кечирээк атат болуш керек. Негизи ошондой да, иш чарага байланыштуу. Бирок эми силерде эртең менен алып барган инсандардыкы эртеле атат экен. Ооба. Саат 5:30 туруп алып, даярданып, алдыгына чачып тарап, эле таң атат. боюнуп дегенде, сонун болуп элге чыгып жакшынакай маанай тартуулаш үчүн убакытты көбүрөөк бөлөсөөр. Айла жок. Уктап атабыз. Ойгонуңуз. Анда суроо берсек ойгонобуз болуш керек. Мындай суроо да. Кичинеңизден эле сиз деле ата энеңиз эл эмне дейт, антпей, минтпей деп чоңойтты беле? Албетте. Бизде бул Советтер Союзундагы бардык ата энелер окшош тарбиялангандыктан бардыгыбыздын үйүбүздө окшош кылган иштерибиз бар да. Мисалга, ошол эле элдин оюн карайбыз да. Бирок элдин ою дегенде баягы жакшы макалдар бар го. Эле осунда элек жок, дагы ушундай айтылып берет. Бирок дагы бир жакшы жагы бар да, тескерисинче. Эл айтса калп айтпайт дегенчи. Ошон үчүн таптакыр эле элдин оюн четке кагып салыш болбойт. Анын арасында сага чын эле керектүү, чын эле сага тие турчу, сени оңдой турчу дагы кеңештер болушу мүмкүн да. Ошон үчүн элдин оюнан алыстап кетиш болбосо керек. Бирок көбүнчө адамдар билип билбей көп нерсени айтып кое беребиз да. Ушактар кантип тарайт? Бирөө менен отуруптур деп мен сага айта турган болсом, бирөө алып барып туруп, тиги экөө отуруп чогуу жүрөт экен деп өзүнүкүн кошот да. Ушундай окшойт деп божомол менен айтса, тиги ошону так факты катары айтып коет дагы, ошо менен ушактарып кетет. Ошондой сыяктуу адамдардын бизге кеңеш берүүсү өтө оңой болуп атат азыркы жашоодо. Бирөөдөн өзүнүн баягы көйгөйүн чече албайт, бирок бирөөгө аябай сонун кеңеш берет да. Мындай кылайын деп атам, эмне кылайын десе, момунтип сал деп эле. Бирок өзүнө ошондой көйгөй жаралса аны чече албайт да. Ошон үчүн элдин дагы оюн уккандан адамдар баягы орусчасы фильтрлеп деп коет го, чыпкалап туруп, керектүүсүн алганга үйрөнсөк жакшы болот го дейм да. Өзүбүздүкүнөн да өзгөлөрдүн ишин сын акыл менен караганга кыйын болуп калдык азыр, Анан мисалы сиз көбүнчө угуп калам да, эл эмне дейт деп ошол нерседен арылышыбыз керек деп айтып каласыз да? Албетте, эл эмне дейт деп биз кандай нерселерден коркобуз? Дал ушул боюнча айтып бериңизчи. Корккон жерлер бар, Мисалга, көчөдө жаман иштерди кылыш керек эмес да. Бирок сен ийгилик жаратайын же бир нерсе жазайын деп атканда көбүнчө коркобуз да. Адамдар не деп коет? Жөн эле көчөдө басып жүрүп эле мен ушундай кылайын десем кандай кабыл алышат деп элдин оюн ойлой бергендер толтура да. Мисалга, алып барчу болом деп Нур Академияга бизге деле келген жаштардын көбү эмне деген ой менен келет. Үйдөн колдоо таппайт, айлана чөйрөсү ишенбейт. Анткени кичинекей бала ушинтип эле жүрсө эле аны көрө албайт да, ошол ал калып аткан чекиттен көрө албай эле эмне деп айтат? Койчу сен жөн эле койбойсуңбу дегенде адамдар өздөрү сынып калат да, ичинен колдоо таппай алгандыктан. Ошол элге эртең сүйлөп атып ушундай эфирде отуруп алып, мынакей чогуу азыр биз деле бирөөнүн баласыбыз да баарыбызчы. Анан баары коркот да. Өзгөчө силердин ата энеңер коркот да, түз эфир деген оор, айланайын туура эмес сүйлөп албаса экен деген ойлор бул эл бирдеке деп коет. Туура эмес сүйлөп алса, менин кызым же балам уят болот. Эмне дейт? Эл эмне дейт? Эл сөз кылат да деп айтат да. Бирок ошол эки нерсенин аркасында ата эне деле жакшы болсун деп атат да. Бул коргоонун бир чети да, Кыргызда. Ошо өзгөчө ата эне, бир туугандар эл эмне дейт деп айткан себеби сени коргоп, бир жамандыкка кабылып калбасын деп биз адамды коргоп атып, жакшы нерседен да токтотуп кое алабыз да. Коргоп коебуз да. Анан ал такыр эле 100% коргосоң, анда болбой калат да. Мисалга жашоодо алтын чек деген бар го, золотая середина. Вот ошол нерседен ашпаш керек да. Мисалга аз болсо да жаман, көп болсо да жаман. Ошонун ортосун кармаганда туура жүрөт деп ойлойм да. Ошон үчүн элге баары мага деп туруп көчөдө жаман нерсе жазсаң, баары сөз болосуң. Андай кылбаш керек да. Өзүнүн чегинен чыкпа. Кыргыздын жакшы салттарында чек бар. Ошол чектен чыкпаш керек деп ойлойм. Дал ушул баягы сөзүңүз каралжы
өзүңүздүн айтууңуз боюнча бир чыгармачылык чөйрөдө же болбосо бир ийгилик жаратуу үчүн баягы эл эмнедейттен арылыш керек деп атасыз да. Анан бүгүнкү күндө маданият чөйрөсүндө шоу бизнесте өзүңүз билгендей ырчыларыбыз чыкты. Эл эмнедейт деген нерсени алып салган, айырмаланып стандарттуу нерседен чыгып келгенчи. Буларга көз карашыңыз кандай? Буларга көз карашым эми моундай эксперт катары эксперттин деп айта албайм, бирок алдагы жеке оюм бул пиар, өзүн чыгаруу. Атың чыкпаса жер өртө деген жакшы макалдын ишке ашып атканын көрүп атабыз да. Аты чыкпаса кандайдыр бир деңгээлде адамдардын коомчулукта бир ой жаратып туруп, ошо менен элге белгилүү болуп калыш. Демек, бул чектен чыгып кетти булар. Чектен чыгып тентектик кылып атат да. Баягы сонун Ормон Хаям деп псевдоним менен сонун китеп жазган эми. Гений тентек деген китеп бар, ошол жерде окусаңыздар. Бардык адамдар тентек дейт да. Биз кичинекей кезибизде тентек болгонбуз баарыбыз. Бирок бизде ата-энебиз бир калыпка киргизген да. Туура эмес кылсак сабаган, тилдеген, урушкан, өзүнүн бир жазаларын колдонгондуктан биз коркконубуздан окат кылчубуз үйдөчү. Туурабы? Эртең менен кыздар тура калып эле үй жыйнабайт, балдар тура калып эле эшик окатын кылбайт. Сөзсүз апасы уруш керек же болбосо тургузуп сөзсүз айч керек, чык де жата бересиң, баланчанын баласын карабайсыңбы? Сендей эле баласы ушинтип окат кылып атат да, бирок ошол эле баланы үйдө апасы ошентип эле чыгарган да, сени айтыпчы. Энди малдары төрдө окуйт, Ооба, тескерисинче да. Ал кантип кыймылдап жүргөнүн билбейсиң, бирок ошого атаандаштырып сени дагы кыйын кылайын деп ойлойт, бирок тескерисинче биз атаандашпай тырыйып мырыйып бизге ошол жакпайт негизи. Эмне үчүн аны менден өйдө көрөт деп ойлойбуз, бирок ата-энебиз мындай деген жакшы психология бар экен да. Эгер сен баланчанын баласын карачы деп атса, балам сенин колуңан да келет деп түшүнсөң болот экен да, ошонучу. Сен да кыла аласың деген сөз экен да. Ошондой кабыл алышыбыз керек экен да. Ошон үчүн чектен чыгып кеткенде адам элдер сөз кылат. Сөзсүз түрдө сөз кылат, ошо менен адам белгилүүлүктү күтүп атса керек деп ойлойм. Ошол. Анан бар биздин көрүүчүлөрүбүз да билет. Сиз Нурзат Токтосунованын жолдошу, алып атканда сизден улуу жашы, 6 жашка улуу, муну айтып келесиздер. Анан мисалы азыр өзүнүн улуу кызы албайм, элимде дейт деп үйлөнбөйт да, ойлойт. Сиз дагы ушул баягы ойду элимде дейт дегенден арылышыбыз керек деген ойдон улам ушул кадамга барганыңыз болуш керек. Ал кадам баягы мындай да, көбү ойлошу мүмкүн да ошондой. Бирок өзүнүн бир коомчулук, өзүнүн жашооңдо бир жагдайлар болот да, ошол ойду сен чечим кабыл ала турчу. Көпчүлүк адам чечкинсиз экен да, мен байкап отурсам. Керек болсо турмуш куруу жашоодо дагы бирөөдөн кеңеш сурайбыз да. Өзгөчө аял кишилер бирөөдөн сөзсүз кеңеш сурайт да, ушул анткени кандидаттар көп болот да, сага жаңылбай бирөөнү тандаш керек болот да, тиги Борончу Кудайбергенов айткандай, биз тандадык деп кыйын болобуз, эркектер жок, бизди тандады дегендей. Коомчулукта сөздөр боло берет, бирок чындыкка мындай карап келгенде жашооңдун жакшы өтүшү сага өтө маанилүү деп ойлойм да. Ошон үчүн ар кандай эркектердин өзүнүн принциптери болот. Ошол принциптерге таянып атып биз бактысыз да болуп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн жашоодо татыктуу, жакшы жашаган, өзгөчө эркек кишинин мээсин жеген жакпайт туурабы? Аялдарда ушундай функция бар. Кыз киши Айпер күйөөгө тейлек. Азыр жигиттер менен сүйлөсө такой прикольно, эле сонун экен, тамаша күй экен дегенин карайт дагы, анан күйөөгө тиери менен эле келе гана эмне жатасың, турбайсың, баланчадай кылбайлыбы, тетинтип атат, баланчанын үйүн карачы, баланча тигинтип атат деген эркектин мээсин баягы орусча айтканда пилтетип аралап баштаган кезде эркекке ал нерсе жакпайт, бардыгы эле кошулат болсо керек. Мен тескерисинче ошол экиге үгүттөп, багыттап, жакшы сөз кылыш керек да. Мен мынтип айта берем да, тамашалапчы. Манас атабызды Каникей апабыз манас кылган депчи. Эгерде Каникей апабыз Манас атабызды мээсин жей бергенде, каякта жүрөсүң, дайыма эле жортулда жүрө бересиңби, семетейди карабайсыңбы, кырчороң менен дайыма чогулуп алып өзүнчө дей берсе, Манас атам манас болбойт болчу деп ойлойм да. Ошон үчүн өтө бир акылдуулук менен жакшы бир багыт берип, чындыгында коомчулукту түзөй турчу аял киши экен да. Анткени балдарын тарбиялап атат, сага апаң кеңеш айтат, эркектердин баарысы апаңа бүт сырыңды айтасың, атаң менен орчундуу гана нерселерди чечишесиң да. Атаңа баарын айта бербейсиң, отуруп алчы. Баланчасы менен тааныштым, аны тиги менен тааныштым деп айтпайсың туурабы азыр. Ошол сыяктуу апа бул ким? Апа бул ортодогу элчи.
көпүрө ата эненин ортосунда. Ошон үчүн мен жашоодо татыктуу адам менен түшүнгөн, жашоону түшүнгөн, бири бирибизге жакшы мамиле болгон, ошол нерсени алып кеткенге конфликт жаралбаган, түшүнүү менен караган адамды тандап ошо менен жашайм деп чечим кабыл алгам да. Ошон үчүн менин оюм ошондой. Анан эл эмне дейт, ошол эки баланча ушундай болуптур деген сөздөр айтылат деп ал нерседен өтө албай да барьер болот да, бирок чечим кабыл алган учурлар келет. Чечим кабыл алгандан кийин ал нерсеге өкүнүп, ал нерсени ойлонуп, ал нерсеге жаман пикирлер калтырбаш керек да, өзүң жашооң бул. Ошон үчүн мен жашоодо таластык болуп кетпейм. Чечкиндүү кадамдарды жасай алат экенмин деп ойлоп коем, анткени бир нерсени чечсем ошону до конца алып барганга аракет кылам да. Анан бүгүнкү күндө ошол эки ойду карап отурсам, көбүндө бизден келип кеңеш сураган адамдардын баарын карасак, орчундуу эмес деле нерсени деле сурай беришет да. Өзү чече албай элечи. Ошон үчүн мисалга өткөндө бир эми атын айтпай эле коеюн, бирок чоң эле киши келип ушундай ишти баштасам кандай болот деп менден сурабат да. Болбосо аябай эле болгон киши да. Анан байке мондай кыласыз деп дем күч берип койсок, ошону жасап баштады да. Сөзсүз түрдө бир колдоо керек экен да адамдарга. Ал сенден ошончолук кеңеш сурап келип аткандан кийин туура багыт бергенге аракет кылыш керек да. Эгер мен билбесем, мен айтам мен билбейм аны. Могул киши билет, ошого барып сурап көрсөң, ошол айтат болуш керек деп багыттайм да, бирок билген гана нерсеге айтканга аракет кылабыз да. Биз баягы кичинебизден ата энебиз көп нерседен тыйылып бир коробканын ичине түшүп калдык деген ойду айттыңыз да. Анан баланын ошол эркин өсүшү үчүн кандай тарбия бериш керек? Эми бала багып өлө тарбиялай элекмин чындыгында. Бирок мен ойлойм, кийин деле ошону кылсак болот депчи. Себеби бизде кантип атаандаштырып атпайбы? Атаандаштырбай, тескерисинче ошол баланын кичинекей кезинен баштап биз оюн сурашыбыз керек экен да. Бизден ой сураган эмес да ата энебиз чындыгында. Үйдөгү парданы же дубалды кирпич мененби же песколок менен көтөрөлүбү деп айтпай эле, өздөрү билип жасайт да баарысын. Анан сен оюң айтайын десең не дейт, сен отурчу, сен эмнени билесиң, бар тиги эшикке ойноп тур. Сен иш кылганда мен жана эле жатмаган. Ошондой нерселер калганда баланын өзүнүн жеке ою өспөй калат дагы, ал өзү ой айткандан алыстап кетет да. Тескерисинче бизде кандай менталитет болуп атат? Ата эненин сөзүн укпай койсо, ал ыймансыз, начар, тарбиясы жок бала болуп калып атат. Бирок чындыгына карап келгенде, мүмкүн ал баланын дагы ою туурадыр. Биз ошону объективдүү карабай туруп, бир тараптуу кылып чечип салгандыктан үйдөгү бала бактысыз, ал өзү каалаганды жасай албай, эртең ата энеси мону кыласың деп койгондуктан айла жок, ата энеси да. Апаңар жакшы көрөсүңөр, ата айтып атса көңүлүң алтыргыңар келбейт, ошолордун ыраазычылыгын алабыз, ушул кишилерди биз уят кылбайбыз деп жашап атабыз да. Анан ошол кишилер бизге өзүнүн баягы оюн таңбалап койгон кезде көп жаштар айта албай келет да. Мен ошого пример кылып дайыма тиги мультфильм көрөм негизи. Кунг-фу пандада түш көргөнүн дагы атасына айтпайт ба? Эмне түш көрдүң десе, мен лапша түш көрдүм депчи. Атасына жаккан ойду айтып атат да. Бирок итог этегинде келгенде эмне кылды? Чын эле өзү кунг-фуну жакшы көрөт экенин, ал ошондой болгусу келет экенин айтты. Анан атасы кийин колдонду да аны дагычы. Ошол сыяктуу көп жаштар азыркы учурда студенттердин көбү ата энеси, байкеси, эжеси айтып койгон үчүн бир окуу жайда окуп, алтындай болгон убактысын 4 жыл, 5 жыл коротуп атат да. Бүткөндөн кийин ал менен иштебейт. Диплом эле алып, ошо ата энеме берип коеюн деп атам дейт да. Анан бул деген сөз ошол өзүнүн жеке ою жоктугу деп ойлойм да. Ата энесине отуруп түшүндүрсө болот. Бул окуяда бул баягы ойду айтып атканда деле экинчи жагын алып карап көрсөк, тыйылышыбыз да керек да, бирок мен баягы өзүңдүн ою эркиндик деп эле кете берсек, чектен чыгып кетебиз. Албетте. Ошону айтып атпайбызбы баягы? Чектен чыкпай, ортодо, ойду ортого салып, биз өзүбүздүн оюбузду айтып, чогуу отуруп кеңешпейбиз да. Бизде бир тараптуу баягы бийлик жүргүзүү болуп атпайбы? Бир тараптуу. Акылдуу адам бул ким десе, сонун эме болгондо, акыл деген эмне десе, бул билет, түшүнөт, ажыратат дейт да. Билип, түшүнүп, ажыратып калдыңар да уже чоңойгондочу. Биз ошону билип, түшүнүп, өзү ажыратканга балдар тарбияласак, эртеңки күнү ал өзүнүн жашоосунда чечим кабыл алат. Себеби сен чечип койсоң, мисалы ата энеси чечип койсо, ал ата энеси чечип койгон нерсе эртең туура эмес болуп кала турган болсо, өмүр бою күнөөлөп жүрүп өтөт да.
мен атам апам ушинтип койбосо мен мүмкүн монтип кетмекмин, ошондо каршы болуп коюшпады, болбосо мен кыйын болмокмун азыр деген өзүнүн ичинде бир кандайдыр бир ой калып эртең бир күнөөлүү киши таап алып ал өспөй калбаш керек да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө оюн сурап, мен ата энелерден сурайм, чын эле балаңыз ушуну каалап атабы, чын эле ушул нерсени кылгысы келип атабы десем, кээде эшитип келет го энеси, мен балам ушундай түнт болуп атат депчи, бирок ошону бала өзү да каалаш керек да. Ошон үчүн мажбурлабасак ал адам айла жок аткарат, бирок эртең бактысыз да. Түшүнүктүү. Көп азыркы учурда көп тойлорду алып барып атасыңар. Ошол тойлордагы акыркы учурларда эл эмне дейт дегендин айынан чоң тойлор, өзгөчө тойлор болуп атат. Бир мисалдар келтирип бере аласызбы? Эми багыл каршы чыгышат го, тиги тойду жоюш керек депчи. Тойду жойсо кыргыз шоу дүйнөсү өнүкпөй эле өспөй эле маршрутка менен жүрүп калат болсо керек деп ойлойм да. Анткени мен мынтип ойлойм. Албетте жанагындай ысырапкорчулук кылып, өтө аша чаап кетип, ал кыздардан да башталат да негизи. Кыз киши диктовать этет да көбүнчөчү. Мен мага мондай көйнөк алып бер, мисалы балдарга костюмуң ашып кетсе, аябай жакшысы деп ортобосо алса бир $100 алат. Кыздардын көйнөгү кечирип кой прокатка эле $100 да, аны эртең берет кайра. Тиги үйлөнгөн бала аны кийип алып кечирип кой канча тойлорго барышы мүмкүн да. Ошо сыяктуу ысырапкорчулуктар бар, анын багыл элде кошумча деген кыргыздын жакшы системасы бар да, жазылбаган. Бир кезде сен бергенсиң, алар келет да. Мисалга 100 киши чакырса, 100 киши келип, жегенин алып келип, жеген тамагынын акчасын кайра салып кетет да мисалга. Ошо эрекини расчет кылып туруп жасаса, эч кандай минуска кетпейт да. Анан бизде кандай кылып атышат? Көбү кредит алып, анан ошо кредитти башка багытта алдап алып, биз Мегатой деген кинодо көргөзүп атпайбы ошону? Анан ошону бир жеке бир конкреттүү түрдө жолуна колдонбой анан тойго берип коет, анан эртеси баласы Россияга кетип иштеп ошону утулат да. Мен ошого каршымын. Эгер колунда болсо, албетте жасаса болот. Колунда жокпу? Анда өзүнүн алына жараша иш кылса аябай жакшы болот деп ойлойм да. Ошон үчүн кээ бирлер айтышы мүмкүн, өзүңөр деле укмуш бааларды айтып матпайсыңарбы депчи, ал ошого жараша болот да. Мен ачык эле эжелерге айтам, чалсачы. Эжекелер монча болот, бирок эгер көтөрө албасаңар башка басылдыйлар мындай бар, мен сунуштап берем депчи. Ошол сыяктуу эл эмне дейт деп акыры эчтекең жок болсо дагы чоң той берем деген бул эми туура эмес деп ойлойм да. Анткени сен дайыма карызга батып, эртең ошонун айынан аялың менен урушуп ажырашып кетиши мүмкүн да. Чаманда. Банкрот болуп атпайсыңбы? 2 жолу банкрот болуп атасың. Ооба, кредит калып калат сендечи. Насыяны төлөш керек болуп калат, Сизге ыраазычылык билдирели келгендигиңиз үчүн, жакшы маек кургандыгыңыз үчүн. Эл эмне дейт дешибиз керек, бирок ошону дагы чеги менен, Чеги менен. Таптакыр эле дебешибиз керек, аны да чеги менен, Албетте ар бир нерсени өзүнүн орду менен жасасак, баамдай билиш керек да. Эл дей берет, эл деп келген, илгертен деп келген дей берет, бирок ошонун ичинде керектүү жакшы кеңеш айткандарды укканды үйрөнүшүбүз керек. Такыр эле койчай, сен ушу кишисиңби, сен болбойт дегендерди укпай эле коюш керек. Өзүнүн чеги бар, ошон үчүн жалпы кыргыз эли көрүп атат. Ошол экил ар бир өсөйүн деп аткан, аракет кылып аткан, айыл жергесинде, мектептерде окуп аткан сонун балдар бар. Ошолорго дагы бир жаңы өсүп аткан муунга биз көз салсак, ошолорго жакшы нерселерди үйрөтсөк, эртеңки келечегибиз аябай сонун болот. Себеби биз мынакей 90-жылга чейин төрөлгөндөр, анан 90-жылдан кийин төрөлгөндөр, бул 2000-жылга чейин бир өткөл замандын балдары болдук да. Анткени биз Советтер Союзунун баласы эмеспиз, же жаңы өнүккөн жашоонун баласы эмеспиз болуп, ата энебиз эски ойдо жашаган, биз жаңы жашоого келдик. Атабыздын эски ойлорун, ата энебиздин эски ойлорун угуп, бирок жаңы жашоодо жашап аткан балдарыбыз да. Бирок эртең биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз жаңы жашоо менен жашап калат деген ойдомун да. Ошон үчүн Кыргызстан өнүгөт, жыргайбыз. Силерге да рахмат, чакырганыңарга. Жыргайбыз, жакшы ойлор менен. Бүгүн бизде конокто алып баруучу Тамада өзүн өзү өнүктүрүү боюнча тренингтерди өтүп келген Максат Надырбеков болду. Биз болсо Таң Маанай программасын уланталы.